Сени менен мени көрүп аткан эфирдеги адам өз үчүн жашоосунун жакшы жакка өзгөрүшүнө, жан дүйнөсүнүн сыгылып жаткан учурда, балким бир туңгуюкка тыгылып жаткан учурда ошол туңгуюкка бир жарык боло турган бир эфир болсо экен деп ар дайым аракет кылып келем. О Кудай, жаннатка ылайыктуу иш кылмайынча жанымды алба деп дуа кылам. Ошол эле. Учурда абдан сагынган устатымдын бири Жеңишбек устатты сагындым. Өзүбүздүн мына кечек эле залкар инсандар усталарыңыз. Өнөр жолундагы устаттарыбыздын бири Элмирбек устазды алып барыңыз. Жолубузда Жөп Жөнөкөй Чубак Ажы устаздын кабырына барыңыз. Маалыматтан башка эч нерсе жок. Тагыраагы ошол кишинин кабыры ушул жерде экен. Ушуну билебиз бүттү. Көп нерсени ичиме жутуп койгон учурларым да болгон. Же бул коркуу, Коркуу эмес. же эсеппи, Теңелбөө. теңелбөө. Балким толук айтпагандан кара унчукпай коюунун өзү айткандан жакшыраак жооп деп билем. Акындык өнөрдү мен мугалим болуп иштеп жаткан учурумда убактым бошогондо гана, колум жетишип, колум бошоп, мүмкүнчүлүк жаралганда гана айтыштарга катышып жаттым. Анда да такай кууп айтышка катышкан жок. Буга чейинки президенттердин бардыгынын Кыргызда жасап өткөн жакшы иштери бар. Ар биринин өзүнүн орду бар. You can give an extra time for learning English. Карап турган адамдар, артпачы, азайгыла, жардамга кол сарптачы, мейли жардам бербесең да сураны жок дегенде телефонго тартпачы. Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда эксклюзив лайв подкасты түз эфирде старт алды. Сиздер менен бүгүн албетте мен түз эфирде кайрадан Мирлан Муратов болмокчумун. Бизде конокто адаттагыдай биздин куттуу коногубуз, куттуу студиябызда сыйлуу коногубуз бизде төкмө акын Идрис мырза. Assalamu алейкум. Алейкум ассалам. Жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз? Кудайга шүгүр. Өзүңүз кандайсыз? Шүгүр. Кош келипсиз биздин студияга. Кош болуңуздар. Чоң рахмат. Баягы ошончо баягы меймандардын арасында мен жаманды да унутпай чакырганыңызга ыраазычылык билдирем. Ошол эле учурда эфирден бизди көрүп жаткан көрөрмандардын баарына ийгилик, зээниңиздер тунук, кадырыңыздар улук болсун, жакшылыктарда жолугушалы. Өтө жакшы. Идрис мырза, бүгүн биздин куттуу студиябызда өтө чоң актуалдуу суроолор болот. Башта элек туруп коркута баштадым. Ооба. Эфир бүткөн соң Мирлан мырза ушул жерин кырып койсо кандай болот деген жооптор болбойбу? Акылым деңгээлим жетишинче жооп берем. Ал эми суроолоруңуз татаал болсо жооп бере албайм, же болбосо кыйын экен, билбейм деп жооп берсем болобу? Өтө жакшы. Анда баштадым. Өтө жакшы. Идрис мырза, сиз чындыгында азыркы учурда бизге кыргыз элине таанылган бул төкмө акындык менен мыкты деңгээлде таанылып келатасыз. Акыркы 3-4 мен билгенден деп айтайын, биздин маалымат боюнча 3-4 жылда дин жаатында да мыкты деңгээлде баяндарды айтып келатасыз деген ойдомун. Азыр мен сизге түшүндүрүп айтып берейин. Экинчиден, ушул суроону ирети менен берип баштайын. Ушул эки темада анан үчүнчү этап бул өтө жакшы опукталуу суроолор болмокчу. Бирок биринчи суроого кезекти берейин сизге. Бул жашоодо досуңуз барбы? Досторум абдан көп. Дос болуш үчүн жашыңдын тең болушу шарт эмес. Бир класста бир партада отурушуң шарт эмес, бир айылдан болушуң шарт эмес. Улутуңдун бир болушу шарт эмес, башка улуттагы да досторубуз бар. Керек болсо диниңдин бир болушу да шарт эмес экен. Башка диндеги досторубуз да бар. Дос болуш үчүн тилегиңдин, максатыңдын бир жерден чыгышы маанилүү экен. Бирок ошол учурда достордун да түрлөрү, этаптары, катмарлары бар. Тагыраагы айылдагы классташ досторуң бар. Булар өзүнчө. Жоро досторуң бар. Булар өзүнчө. Кызматтагы досторуң бар. Жумуштагы досторуң бар, бизнестеги досторуң бар. Бардыгы. Мисалы үчүн тамашалуу дос көңүлүңдү көтөрөт. Акчалуу дос карызыңды көтөрөт. Күчтүү дос ооруңду көтөрөт. Кудай жолундагы чыныгы дос болсо, бул сенин бүтүндөй бир өмүр бою дос болуп, акыретке сапар тартарда керектүү табытыңды да көтөрөт. Бейиште да бирге боло турган досторубуз көп болсун. Бирок ошол учурдан пайдаланып, эгерде ыраазы болсоңуз, менин ушул досторго деген чыгармам бар. Ушул чыгармамды окуп берсем, кандай дедиңиз? Өтө жакшы. Досторго. Ушунчалык эки жүздүү адамдар бар. Алар койду жеш үчүн түлкү менен план түзүп, карышкыр менен өлтүрүп,
Анан чабан менен кошо жеп, анан койдун ээси менен чогуу кайгырып коюшат. Мана ушул сүйлөмдү окуп калдым да таасирленип, достук жана калыстык деген чыгарма жаздым. Эки жүздүү адамдын амалы көп. Эси барлар уккула, сабак болсун. 4 сап менен акырын ачыктайын, төкмакындан төгүлүп, санат болсун. Эки киши дос болуп калган экен. Экинчинин достугу жалган экен. Биринчинин байлыгын аламын деп, бир топ ишке урунуп бараган экен. Түлкү менен пландап максаттарын, бөөрү менен койлорун жеген экен. Досу менен кайгырып өкүнгөнсүп, жаман болду досум деген экен. Азыр заман ушундай, абайласак, ар ким менен достошуп кете албайсың. Кучакташып, байкатпай бычактаса, күнүң бүтүп максатка жете албайсың. Кучак чайса кубанып бара бербе. Колуң сунса келе деп ала бербе. Ээн жолдо, ээр токум сураганда, эки көзүң жаш толуп кала бербе. 100 сом акча болгуча 100 дос кара. Бабалардын бул сөзү кайда калды? Боор ооруп, бооруңа тийип жатса, бул заманда достуктан пайда барбы? Сан арбытпай сапаттуу 10 дос жетет. 9, 8, а балким 7 деле. 3, 4, 5, 6дан өтөрү жок, жетип калар а балким 2 деле. Биринчи дос, бир Кудайдын өзү болсун. Акылыңда Алланын сөзү болсун. Экинчи дос, элчиси пайгамбары, басар жолуң Расулдун изи болсун. Үчүнчү дос, ата-энең сырдашарың, үмүт менен эң бийик кырдашарың. Төртүнчү дос, туугандар бала кезден баарлашып бактылуу бир жашарың. Бешинчи дос, түгөйүң, шериктешиң, бейишкеде бир болуп бара турган. Алтынчы дос, балдарың зерикпесин, акыретте жаннатты таба турган. Жетинчи дос, устаттар, унутпасак, урмат кылып аларды улуктасак. 8, 9, 10 достор менен ким болсо да дос болуп урушпасак. Жетет ушул, калганы ашып өтөт, кадырыңды тебелеп басып өтөт, акчаң барда ардактап жүргөн менен кыйналганда кыйшайып качып өтөт. Катталуучу достордун катары көп, социалдык интернет баракчаңда, алар менен анчалык маарканба, 6 миллионго көбөйүп баратсаң да. Канча досуң болсо да, калыс кара, келечекте кылдат бол, алыс кара, жаннат үчүн, Аллах үчүн дос болгон бар. Ошолорго жакын бол, алыстаба. Өтө жакшы. Бул жерде мен бере турган суроого жооп берип койдуңуз. Бир эки суроом бар эле. Эмнегедир ушуга ырыңыздын маанисин карап туруп жооп алдым деп ойлойм. Ыдырыс мырза, чындыгында суроолорубуз аябай көп. Сизге бере турган суроо өтө көп. Мен сизге иретинен бере берейин, мүмкүн болсо сиз жооп бере берсеңиз. Жарайт. Өлүмдөн коркосузбу? Ар бир башка бир өлүм бар. Андан канчалык коркуп качканың менен барбы бир күн башыңа келет. Ошондуктан бардык адам коркот. Кандай коркот? Коркуубуз ушул. Мен дуамда кошом да, о Кудай, жаннатка ылайыктуу иш кылмайынча жанымды алба деп дуа кылам. Ошол эле. Болгону коркконум эмне? Өлүм төшөгүндө, ыймансыз абалда, күнөө жасап аткан абалда өлбөсөм экен деп шудан корком. Баягыда бир чоң алым киши шакирттери бир папугай алып келип берет. Папугайдын эң кызыгы ла илаха иллаллах сүйлөйт болчу да. Жакшы көрүп ушу папугайына дан берип сабак өтүп атса да ошону сүйлөп сүйүнүп аткан устаз бир күн шакирттер келсе ыйлап отурат да. Эмне ыйлап атасыз? Папугайым өлүп калды дейт. Ыйлабаңан да. Биз башка папугай алып келип беребиз. Жок, мен өлгөнүнө ыйлаган жокмун. Эмне болду? Күндө ла илаха иллаллах деп быдырап сүйлөп аткан папугайым өлүп атканда ошону айтпай өлдү дейт да. Мен да силерге күндө сабак берип, өлүп атканда ыймансыз өлүп калам, мен ошону элестетип ыйлап атам дейт. Ансарындай өлүмдөн коркосузбу деген сурооңузга ушул ыкма менен жооп берем. Ыймансыз абалда, балким күнөөкөр абалда өлүп кетүүдөн корком. Ошондуктан көрөрмандын бардыгына Алла Таалам дуа кылам, ушу жаныбызды ыймансыз абалда албасын, жаннатка ылайыктуу иш кылмайынча албасын деп дуа кылам. Кимди көп сагынып жүрөсүз? Сагыныч ар түрдүү. Эң алгач мен сагынганымда ушу алыста сапарда жүргөн кезде ата-энемди, менин 1-22 карындашым бар. Анан аялым, бала чакам ушуларды сагынам. Жана ушул аталган инсандарды сагынганда сөзсүз ыйлайм. Жана устатым бар.
Устаттарым абдан көп, бирок көңүлү жакын, жүрөгүмө жакын байлаган устаттарым сагынганымда сөз жанына жетип барам. А бирок учурда абдан сагынган устатымдын бири Жеңишбек устатты сагындым. Өтө сагынасыз. Өтө сагынам. Кыргызстандан кеткениге кандай көз карашта болдуңуз? Бул жерден саясат жасоонун кереги жок. Анткени Америкага ар ким эле кете бербейт. Өзүңүз билгендей, грин карта анын бешенесине чыгып калды. Буйруп турат. Буйруптур. Ал киши эмне кылды? Мына ушул мүмкүнчүлүк пайдаланып кетти. Ал кишинин ордуна мен болсом мен деле кетмекмин. Тагыраагы айланып дүйнө кезип саякат кылгыла, саякатта ден соолук бар. Көрсүн, ошол жактагы азыркы учурда мисалы үчүн устатым ал жакта жөн жүргөн жок. Ал жактагы мекендештерге руханий азык берип, мекенге болгон сагынычын, ата энеге болгон сагынычын ошол жердеги өнөрү менен жан дүйнөгө руханий азык берип сугарып жүрөт. Бул бир. Экинчиден, ал жактан өзүнө турмуштук тажрыйба топтоп, эртең кайра келип, ал жактагы бүтүн жакшылыкты бул жакта бизге окшогон шакирттерге, элине, жерине дагы өткөрүп берет деген толук ишеним, үмүт, дубам бар. Кимди жоготуудан коркосуз? Азыркы эле суроого жооп берген инсандарды жоготуудан корком. Жана жакын адамдарды, тагыраагы достор, жора жолдоштор бар. Аларды жоготуудан коркосуң, бирок эң башкысы ошол өзүңдүн ыйманыңды жоготуудан коркосуң. Ушудан Кудай сактасын. Эгерде Аллах таалам сизге 3 күн убакыт берсе, Bir gün usta şakirtlerini жыйнап алып, бардыгына карап туруп суранып берет. Эгерде силерге Кудай Таала 3 күн убакыт калды өлүмүңөргө деген кабарды берсе, эмне кылат элең? Шакирттердин баары бир четинен жооп берип баштайт. Мен 3 күн бою саждадан башымды көтөрбөйм. Бирөөсү 3 күн бою карыстарымдын, бирөөсү капа алгандардан кечирим сурайм. Бирөөсү 3 күндө Мекке Мединага жетип уйук жерде пайгамбардын жанында кабырына коюлсун, ошол жерде өлөм. Бирөөсү дагы башка айтор бүтүн жакшылыктын баарын санап чыгат. Мен болгон дүйнөнү чачып бүтөм. Анан эмне бирөөсү Куран окутуп өлөм бар. Баарын айтып чыккандан кийин аягында жылмайып карап, балдарым, эмне? Азыр силер санап өткөн жакшы иштерди кылыш үчүн сөзсүз түрдө өлүмүңөргө 3 күн калышы шарт байланайындар. Азыр эле туруп жасай бергиле, чыккыла, сабак бүттү дейт да. Ансарындай 3 күн бул бир жактан экинчи жакка салам бергенге чейин да келип калышы мүмкүн. Мындан улам Алла бекем ыйсап ыйман берсин бардыгыбызга. Бүгүнкү замандагы эң чоң коркунуч эмне? Биз таасирдүү окуяларды абдан көп билебиз. Бардыгыбыз, муну сонун экен, муну статуска коюш керек. Муну таасирдүү окуя, муну интернеттен. Муну таасирдүү окуя WhatsApp группага жөнөтүшүм керек экен. Бирок өзүбүз таасирдүү окуялардан таасир албай калдык. Мына ушул заманда жашап атабыз. Ансарындай мен көрөрмандын баарынан суранат элем, мурда биз сахна адамына карап түздөнөт элек. Бүгүн тилекке каршы сахна адамы бүтүндөй элди бузуп аткан заманга доорго келип калдык. Учурдан пайдаланып жеке мени да идеал кармабаңыздар. Менин да жеке пенделик кемчиликтерим бар башка. Чынык идеал инсан басып өткөн тарыхтагы бабаларыбыз турат. Болбосо алымдарыбыз, устаздарыбыз турат. Мына ошол инсандарды болбосо улуулукта теңи жок пайгамбарлар султаны пайгамбарыбыз алейхисалам турат. Айтор адашпоонун туура багыттын жолу. Телефон алсаң, телефонда китепчеси бар. Кир жугуч машина алсаң, анын да китепчеси бар. Чайнек, тифаль алсаң, анын да китепчеси бар. Автоун алсаң, анын да китепчеси бар. Тагырага адам колунан жаратылган нерсенин сөзсүз китепчеси бар. Билип коелу, адамдын өзүнүн да китепчеси бар, адашпасын деп. Биз алган буюмдар китепчеси боюнча колдонгонубузда узакка жетмек да. Дал ошондой эле адам дагы узакка жашасын, бактылуу жашасын, татыктуу жашасын деш үчүн, адашпоо үчүн Алла Таала бизге китебин да чыгарып койгон да. Болгон ушул китептен алыстабасак, ошол эле. Аллах таалам сизге 3 күн убакыт берсе, мүрзөңүздүн үстүгө эмне деп жазмаксыз? Өмүр деген токтобойт, шашылат, тез, кызыктай. Өмүр эмне? Бул өмүр кабыр ташта жазылган 2 сандын ортосундагы сызыктай деп жазган болчумун. Ансарындай кабырга жазылды не, жазылбады не? Тарыхта өткөндөн сени ким кантип эскерди не, эскербеди не? Ошондон өлүмүңдөн кийинки эскерүүлөр сени жакшы адам деп эскерилип, батасында эскерилип турса, кабырыңда жазылса жазылбаса да бул маанилүү эмес. Ушу элдин оозунда батасында дуа кылган кезде сенин ысымың аталып турса, акыретиң үчүн, рухуң үчүн жакшы тараптан эскерилип турсаң, ушунун өзү кабырда жазылган миллиондогон жазуулардан, миллиондогон эстеликтерден жакшыраак. Ошондон кабырга жазылуу, башка кабыр ташы,
бул жөнүндө ойлонууну сунуштабайм. Ойлобойм да. Анткени жөпчөнөккө бир мисал алыста кетпейин. Өзүбүздүн мына кечек эле залкар инсандарыбызды алыңыз. Өнөр жолундагы устаттарыбыздын бири Элбек устазды алып барыңыз. Жолупсуз жөпчөнөккө Чубак Ажы устаздын кабырына барыңыз. Маалыматтан башка эч нерсе жок. Тагарагы ушул кишинин кабыры ушул жерде экен. Ушуну билебиз бүттү. Анан ашты эч нерсе жазуу деле жок. Болду эмне, болбоду эмне? Тарыхта фараондор өттү. Мыкачы залим падышалар өттү. Ысымдар али күнгө чейин эскерилет. Бирок эч ким өзүнүн баласына фараон деп ысым койгон жок. Ошондон ким кантип эскерилип калат? Тарыхта атым калсын деп аракет кыла бербейчи. Тарых жазуу менен убара болбой, тарыхка татыктуу жашайлы. Башкалар бизди тарыхта эскерсин. Идris мырза туура жолдо баратам деп ойлойсузбу? Жеке нафсиңе жон койсоң адашып кетүү 6 секунддук нерсе экен. Турмуштун сыноосу сенин төкмакан экениңди тоготуп да койбойт. Аалым экениңди акылга да албайт, кыйын экениңди карап да койбойт. Бай экениңди, акчаңды санап да койбойт. Турмуштун сыноосу ушундай. Биз бактылуу жашап, үй бүлө курганса 10 жыл болду, 17 жыл болду. Муну менен мактана албайт экенсиң. Шайтан сенин керек болсо 60 жыл чогуу жашаган моментиңди күтүп, 61-жылы адаштырып кое берет экен. Мына ошондон Кудай сактасын деп айтар элем. Ал эми туура жолдосузбу деген сурооңузга кандай десем, туура жолго жүрсөм экен деп талпынып жүргөн бир күнөөкөрмүн. Туура жолдо бассам экен деп ар дайым ойлонуп аракет кылган бир акылы жок адамдын биримин. Тилекке каршы барына жаксаң да бирине жакпайсың деген сөз бар кыргызда. Ансарындай бир байкеме, ой байке деп жүрөгүм сыгылып, моундай болуп жакпадым да десем, тамашалашып айттылар, Идрис сен баарына бирдей жаккыдай доллар белең, койчу укам деп тамашалашкан болчу. Ансарындай мен көрөрмандардын баарынан суранат элем, бүгүн биз бактылыктын сырын үйрөтөм, бакыттын ачкычын үйрөтөм дегендерге көп ишенип, коуч, тренер, психолог башкаларга көп ишенип ээрчип алдык. Ошондон айтар элем, бакыттын ачкычы, мына бул бөлмөнүн ачкычы сиздин үйүңүзгө түшпөйт. Сиздин үйдүн ачкычы менин үйүмө түшпөйт. Ошондон ар бир бактылыктын формуласы ар бир үй бүлө өзүнө өзү жаратат. Ар ким дерчип, мына эле туура турбайбы? Келгиле мен силерге бакыттын ачкычын айтам десе, оозуңду ачып тигилерге ээрчип отуруп, бир жашына бактылуу жашоосунун бычытын чыгаргандар көбөйүп кеттик. Ошондон суранат элем, 1000 нерсени угасың бүгүн коуч тренерлерден, подкаст башкалардан. 1000 нерсени укканың менен билип кой. Мына бул да туура айтат, бул да бардыгы туура айтат. Билип койгула. Бардык туура нерсе 1000 туура болсо да бардык жерге туура келе бербейт. Мына ошол нерсени эсибизден чыгарбасак. Жана колубузда бар нерсенин кадырына, баркына жетип калсак деп айтар элем. Жакшы жооп болду. Эгерде сизге популярдуулук менен чындык карама каршы келип калса, кайсынысын тандайсыз? Негизи атактуулук бир жолу ушинтип эфирге чакырды сизге окшоп. Мына сиз чакырдыңыз, мен келдим. Бир жолу чакырган эфирге менин убактым болбоду, натыйжада бара албадым. Бирок ошол мен барбаган эфирге ким чыкты экен деп карасам, мен ордума башка бирөө чыкты. Жана ал эфир бүткөнгө чейин өзүнүн жаңы алган кийими менен популярдуулугу жөнүндө гана мактанып отурду. Мен айтам, ушунун ордуна мен чыга бербептирмин. Көрөрман анын көйнөгүнүн канча сом экендигин гана угуп отурду. Өкүндүм. Мына ошондон кийин ар дайым эфирге чакырса жок дебегенге аракет кылам. Мейли анын катталуучусу көп болсун, аз болсун кеп анда эмес. Сени менен мени көрүп аткан эфирдеги адам өзү үчүн жашоосунун жакшы жакка өзгөрүшүнө, жан дүйнөсүнүн сыгылып жаткан учурда, балким бир туңгуйга тыгылып жаткан учурда, ошол туңгуйга бир жарык боло турган бир эфир болсо экен деп ар дайым аракет кылып келем. Ал эми популярдуулук, атактуулук менен акыйкат турган кезде, албетте, ойлонуп турбайсың. Мен өзүмдү коомго көп эле атактуумен деп айта албайм. Тааныбаган да инсандар толтура. Бирок акыйкатка, чындыкка умтулган, аракет кылган адаммын, жана аракет кылам. Алла таала адашуудан сактасын. Ар дайым ушул жакшы адамдарга жанашкыла деп айтар элем. Жалгыз жүрбөңүздөр деп айтар элем. Мурда жалгыз тамак жегенден, жалгыз жүргөндөн, жалгыз жаткандан, жалгыз баскандан корккон элек. Азыр болсо колуңда телефонуң болсо, кабырда деле жалгыз отура бересиң телефонуң өчкөнгө чейин. Балдар ушундай болуп калдык.
Жалгыздын устаты шайтан. Демек, биз жалгыздыктан коркпой калдык. Мына ошол адашуудан коркпойсузбу, туура жолдомун деп ойлойсузбу дегениңизге айтарым. Кээде көп жаштар суроо берет, мен ушул жалкоолуктан чыга албай атам же момунда жаман адатын таштай албай атам. Таштай албайсың эч качан. Эгер качан колуңдагы телефонду таштап, жакшы адамдын этегине келип чогуу жетелеп жүрмөйүнчө могул адатыңдан кутула албайсың. Ошондуктан мен мурда интернеттен, ютубтан уккан жарым сааттык жанагы сабактардын таасири жарым күнгө жетпей атат. Ошондуктан мен азыркы заман жаштарына айтар элем, сөзсүз түрдө устат кармап, жакшы инсандарды кармап, этегинен бекем кармап, ошол кишилер менен жакын жүргүлө деп айтар элем. Устат десе сөзсүз түрдө диний алымды түшүнбөңүздөр. Мисалы үчүн өзүң иштеген тармактагы, соодагерсиң, соодаңдагы жакшы инсанды көрсөң, ошонун этегин бекем кармап, үй бүлөлүк катташкыла деп айтар элем. Россияда жүрөсүң, Россияда жүргөн жериңде сен жашаган, сен иштеген аймакта жакшы инсанды көрүп калдың. Ошо менен баарлашып, чогуу жүргөндү адат кылгыла деп айтар элем. Баягыда бир киши өзүнүн баласын жетелеп келип, ай, менин баламды шакирттикке алчы дейт. Сизге окшогон бир инсанга алып келет да. Берсе, киши айтат экен, мага эмне алып келдиңиз? Мен Идириске окшоп төкмакын эмесмин, мага эмне алып келдиңиз? Десе, ой, өнөрүңүз болбосо да мейли, мен сизди көптөн бери күзөтүп жүрөм. Мага сиздин адамдарга жылмайып жакшы мамиле кылганыңыз жагат. Менин балам да сиздин жаныңызда жүрүп, дал ушул жакшы адепти үйрөнсүн. Шакирттикке алыңыз деген экен. Ансарындай мен бүгүн көрөрмандардын, айрыкча ушул жаштардын баарынан суранат элем. Менин акыл пикирим менден улуу инсандарга эмес, мен жалаң жаштарга айтам. Өзүңчө уулуу акылдуу боло бербечи деп ар түрдүү жана жорумдарды жазган инсандар бар. Аларга тең эле отуруп тентек болгум келбейт, бирок ошентсе да керектүү инсандар алып атат. Мына ошол керектүү инсандарга жан азык болсун деп айтып атам. Эгер бүгүн бардык чектөөлөр жок болсо, сиз азыркыдан таптакыр башкача жасап белеңиз. Башкача? Эмне кылат белеңиз? Жасап белеңиз. Кандай чектөөлөр жок болсо? Негизи мындай нерсе бар. Биз чектөөлөрдү көбүнчө жаман көрөбүз да. Чектөөлөрдүн бардыгы болуу керекпи же жок? Сөзсүз болуу керек. Чектөөлөр керек болсо сенин адамгерчиликтен чыгып кетүүдөн сактап турат. Жөпчөнөкөй бир мисал, азыр сиздин ушул эфириңизге келгенге чейин жол катары жол чырактар турат, светофорлор. Кызыл, сары, жашыл жанып турат. Мен өтүп барайын десем кызыл жанып калды. Ал мени чектеп койду деп айтпайм. Ал мени сактап койду деп айтам. Жамандыктан, кырсыктан, баледен сактап койду мени. Жана мен итаат кылып турдум. Өзүм кезегим келип жашыл жанды чырак, андан кийин жүрдүм. Турмуштагы чектөөлөр да ошондой. Бул дүйнөнүн мыйзамы болсун, Кудай Тааланын Курандагы, шарияттагы мыйзамы болсун, бардыгын биз чектөө деп кабыл ала турган болсок, анда кыйналабыз. Тескерисинче булар сени менен менин сескентип, көзүңдү ачып тарбиялап туруу деп гана кабыл алсак, бул сүйүнөбүз. Жөпчөнөкөй бир керек болсо, ушундай хадис бар. Башыңарга келе турган жакшылыктын бардыгы Аллах Тааладан, келе турган жамандыктын бардыгы жеке өзүңөрдүн напсыңардан дейт да. Каерден ката кетирдим, эмне кылдым деп өзүңдү өзүң ойлон. Көзүңдү ач. Жөнөкөй бир килемди асып туруп, бирөө чаңынан уруп, таяк менен чабып аткан болсо, килемди жазалап атат демейсиң да, килемди тазалап атат. Дал ошондой эле, кээ бир учурда сени менен мага чектөө келе турган болсо, анда жаратканга нааразы болуп сүйлөнүштүн кереги жок. Кайсы бир жерде ката кемчилик кетирдим, демек Кудай Таала менин көзүмдү ачып атат. Буга бир окуя менен жыйынтык чыгарам. Баягыда бир киши деңизде кайык менен калкып бараткан кезде толкун күчөп кетип оодарылып кетет. Араң сүзүп ортодогу бир аралга жетип келет, жакын жерге. Анан аралда ошол жээкке сүрүп койгон жанагы тактайлардан алачык жасап, ошол алачыкта жашайт. Аралга улам кирип чөп чар бирдемкелер таап, өлбөстүн айласы менен жашап, бир күн токойдон келсе, жээкте турган алачык өрттөнүп кетет. Мына ошол жерде олтуруп алып, нааразы болуп Кудайга таарынып, "О Кудай, бул эмне кылганың?" деп туруп, ыйлап уктап калат байке. Анан бир убакта ойгонсочу, кайдан жайдан жээкке бир кайык келип, корабль келип, муну куткарат. Ошондо сүйүнүп, корабльга чыгып эле биринчи берген сурасы: "Ай, силерге ким кабар берди? Мени кантип таптыңар?" десе, "Ай, сен кызык экенсиң, ай бала. Өзүң бирдемкени өрттөп, асманга түтүн чыгардың, анан бизге белги бердиң, бирөө бар экен деп келдик да" дейт. Дегенде анан: "О Кудай, жана чатырым, алачыгым өрттөнгөн кезде сага нааразы болуп ыйладым эле. Демек сен ар бир ишти бекер кылбайт экенсиң, мени кечир" деп кайра кечирим кылып сурап, тобо кылып ыйлаган экен. Ансарындай урматтуу адам зат, достор, айрыкча жаштар, башыбызга келе турган ар бир нерсенин астында чоң бир хикмат, мааниси бар.
ушуну түшүнүшүбүз керек. Ал эми ийгиликтүү болууну каалаган жигиттерге, жаштарга, кыздарга, окуучуларга айтарым, биринчи орунда ушул ата эненин ак батасын алып көңүлүнүн ыраазысын алууну үйрөнгүлө. Канткенде кубанат депчи. Бүгүн атаң апаң урушса өчөшүп калдык. Телефонуң алып койсо душман санап калдык ата энеңди. Ай сени тарбиялап өстүргөн ата энеңди душман сайып калдың өзүңөчү. Бүгүн биздин учурдагыдай оор жумуш жок. Не иш кылдың десеңчи үйгө келиптир. Кир жайдым дейт да. Даяр кир жуугуч машинада жууп койгон кирди алып монтип жайып койгондо иш деп түшүнүп калдык да. Не иш кылдың деп үйдү тазаладым деп. Пылесос менен монтип тартып койгондо үй тазаладым деп. Бизге окшоп талаалап чоң үйдүн корону шыпырган жери жок да. Көп болсо 80 метр квадрат үйдүн ичин тазалады. Эмне иш кылдың десе кир жуудум. Эмне иш кылдым идиш жуудум. Сен жууган идиш айланайын балам, муну иш деп санаба, муну өзүң үчүн рахат алып, ансыз тамак жеген кандай мажбурият болсо, бул да ошондой эле жаткан төшөгүңдү жыйып коюш. Муну иш деп айтпа мага деп айтам да кээ бир жаштаргачы. Демек, урматтуу жаштар, ийгиликтүү болууну кааласаңыздар, ата энеден анда бир нааразы болуп кылбагыла, көңүлүн алгыла деп айтар элем. Андан кийин мектептеги окуган жериңердеги мугалим устаздарды сыйлагыла деп айтар элем. Анткени биз жаштар класс жетекчини жана сабак берген мугалимди гана сыйлап калдык. Мен аларга айтар элем, кире бериштеги кароолчудан баштап багбанына чейин, мектепти тазалап жууган жанагы тазалагыч кызматкерлеринен бери, айтор мектепте иштеген инсандын бардыгын сыйлагыла, устаз деп көргүлө. Биз башталгыч класстын мугалимдерине эч кимден салам бербей калып, чоң класстар догот да койбойт. Мына ошондуктан жанагы предметтик сабактан сабак берген мугалимге гана салам беребиз, башкасына салам бербей калдык. Мына ошондуктан урматтуу жаштар, ийгиликтүү болууну кааласаңыздар, ата эне жана устаттардын батасын алып жүргүлө деп айтар элем. Мынтип айтайынчы сизге. Сиз чындыкты толук айтпай калуучуларыңыз болгонбу? Болгон. Көп нерсени ичиме жутуп койгон учурларым да болгон. Же бул коркуубу? Коркуу эмес. Же эсеппи? Теңелбөө. Теңелбөө. Балким толук айтпагандан кара унчукпай коюунун өзү айткандан жакшыраак жооп деп билем. Менин жеке өзүмдүн жакпаган өзүмдөгү сапатымдын бири, бирөөгө бирдемкени түшүндүргүм келет, түшүнгүсү келбей атам, мен ичиме жутам да сүйлөбөй койбойм. Ичиме жутуп жашай берем. Мага өзүмө жакпайт негизи. Мен кээде болгондой тарса-тар сүйлөп айтып салган кишилер жакшы кылат деп айтам кээдечи. Анткени шарды канчалык ишиңе үйлөй берсеңчи, ал шалар үйлөнүп аба толтуруп тар жарылып кетет. Кээде мен да кээде ушундай жарыла турган учурларым болуп калат жашоодо. Бирок дуа менен, ибадат менен, ата эне жакшы инсандардын дуасы менен чыгып кетем деңчи. Бирок ошентсе да угарман көрөрмандардын баарына айтар элем, ушул ичиңиздерге жутпаңыздар. Айтып салыңыздар, чыгарып салыңыздар. Эгер айтып салуу тиги кишиге жакпаса же ортоңорго дагы да чоңураак кооптуулукту жарата турган болсо, анда бир тоо ташка, дарыя агын сууга барып, эчимге көрүнбөй бакыр-бакыр ыйлабадыгыла. Акын катары сиз элди жетектеп жатасызбы? Же элдин табитине жараша өзгөрүп жатасызбы? Акын катары мен өзүмдү мугалим деп эсептейм эң биринчи орунда. Мектепте мугалиммин. Азыркы учурда иштебей жатам, бирок ошентсе да буга чейин иштеп келдим. Директордун орун басары, директорлукка чейин жеттим. Дегеним, мен өзүмдү мугалим деп билем. Мектептеги окуучуларга кандай тарбия сабак берсем, ал эми акындык өнөрүмдү мугалимдик кесибим үчүн пайдаланып, акын болуп урдап сахнага чыксам деле, сахнага чыгып таанымал инсан катары аздыр көптүр эл чакырса деле, мен жаштарга азыркы учурда сабак берип атам. Бул экөөбүздүн маегибиз, жөнөкөй маек эмес. Угарман, көрөрман сиз менен бизди көрүп жаткан убакыты үчүн өкүнүп калбасын. Тескерисинче бир сабак алып өзгөрүүгө себеп болсун. Демек, бул мугалимдик кылып жатам. Мындан улам акын катары деле мугалимдик кесибимди улантып жатам деп айтар элем. Акындык бул миссиябы же жөн гана жеке амбициябы? Адам пендеси, мусулман адам, момун адам, ар тараптуу өнүккөн жана адамдарга, айванатка, жан жаныбарларга, табиятка да зыянын бербеген инсан болуш керек. Тилекке каршы момун десе биз которгондо кой оозунан чөп албаган, жаштардын сөзү менен айтканда бир лох деп которуп койдук да. Ошондуктан айтар элем, момун адам ооба кой оозунан чөп албаган, бирок ошол эле учурда
өзүнүн чөбүн да бирөөгө жедирбеген инсан болуш керек. Ал эми акындык өнөр чындыгында мен 2014 жыл биринчи жолу айтышка келдим. Анан 2021 жылы акыркы жолу айтыштым. Адан бери сахнага чыга элекмин. Бирок акындык өнөрдү мен мугалим болуп иштеп жаткан учурумда убактым бошогондо гана, колум жетишип, колум бошоп, мүмкүнчүлүк жаралганда гана айтыштарга катышып жаттым. Анда да такай кууп айтышка катышкан жокмун ошол учурда деле. Дегеним, акындык өнөр бул менин Кудай талабынан тартуу кылган бир белек болгон бир өнөр, хобби катары караган, бирок ошол эле учурда мугалимдик кесипти дагы да коомго жайылтууга, чыңалтууга себеп болгон бир өнөр катары карап келем. Мындан улам бир хобби катары карай берейин. Бирок кыргызга тартуу кылган улуу өнөрдү хобби деп да айткым келбейт. Мындан улам өнөрдүн төрөсүн төкмөлүк деп көрөсүң. Мындан улам чоң бир Кудай тарабынан 7 миллион элдин ар бирине бериле бербеген бул өнөрдү Алла Таала атайын тандап мага берилгенден кийин, анда мен бул өнөрдү жаштардын жакшы жакка жүрүшүнө себепчи боло тургандай бир даражада пайдаланышым керек. Мына ушундай кабыл алам. Сиздин эң чынчылыгыңыз эл уккусу келген ырбы же сиз айткыңыз келген ырбы? Негизи жер жарака кетсе акындын жүрөгү аркылуу өтөт деген кеп бар. Биз акындар сахнага чыгып ырдай турган болсок, чыгарма окуйсуң, башка окуйсуң, мунун бардыгы жеке өзүңдүн чындыгың болуп эсептелинбейт. Биз элдин чындыгы, элдин күйүтү, элдин көйгөйү жана угарман укса жан дүйнөсүнө жан азык болгон бир чыгарма болсун деп гана жаратабыз. Мындан улам бул төкмө акындын жеке акыйкаты, чынчылдыгы эмес, балким бул элдин каалоосу, мүдөөсү, күйүтү, кайгысы деп кабыл алган жакшы болот. Азыркы акындардын көбү популярдуулукка иштеп калды деген пикирге кошуласызбы? Эми атак, даңк бул калк үчүн Кудай жолунда кызмат кыла берсең, ал өзүнөн өзү тааныла берет. Боло берет ал. Бирок менин суктанганым эл арасындачы элге таанымал болбогон, бирок Кудай алдында кадыр баркы даражасы абдан бийик болгон, алардын ысымдарын ала тоо кыргыз эли билбесе да, асмандагы периштелер биле турган даражадагы оолия инсандар бар. Менин суктанганым ошолор. Мындан улам жаштарга айтарым ушу атак даңктуу болгонго аракет кылбай, Аллага жаккан, ата-эненин ыраазычылыгын тапкан инсан болгонго аракет кылгыла деп айтар элем. Ошол маанилүүрөөк. Эгерде эл акындардын чыгармаларын түшүнбөсө, күнөө кимде? Элдеби же акындабы? Бул жерде айтыштын деңгээли мындай болду деп кээде күнөөлөп калабыз го. Ушул жерде эки тараптуу күнөө бар да. Бүгүнкү көрөрмандын да деңгээли түшүп кеткен. Муну да туура түшүнөлү. Баягы Ашырал аталарыбыздын, Эсебес аталарыбыздын доорундагы көрөрман жок азыр. Ошол эле учурда заманаң бөөрү болсо бөөрү болуп, түлкү болсоң түлкү болуп жашап аткан доордобуз азыр. Мындан улам элдин көрөрмандын деңгээли төмөндөп калды. Бардыгы соц тармак, интернет башка болуп туруп, айтышыңа барып же бир концертиңе барып көргөндөн көрө, убактың кеткенден көрө дүйнөлүк деңгээлдеги программаларды үйдө, интернетте көрүп отурган учуру азыр адамдардын. Мындан улам кайсы бир деңгээлде көрөрмандар дүйнөлүк деңгээлге көтөрүлүп кетти алардын даражасы. Элди бир ыраазы кылып, оозун ачырып, вау дедиртиш абдан кыйын болуп кетти бул заманда. Мындан улам бул эки тараптуу байланыш дагы бар. Ал эми акындар бул учурда токтоп калбай, демек элге жагынуу үчүн, көңүлүн табуу үчүн, жана көрөрманды көбөйтүү үчүн дагы да көп изденүүгө туура келген дооруда жашап атабыз. Мындан улам бир тараптуу күнөө кое берүүдөн этият болууга чакырат элем. Жана ар бир акындын өзүнүн орду бар. Мисалы үчүн Элмирбек устаздын кылганын айтыш айдыңында жасаган ишин жер бетиндеги акындын баарын жыйнап кел жасай албайт. Ошол эле учурда Ал акынын жасаганын, Жеңишбек акынын жасаганын, Амантай акындын, бүгүнкү дөшаларды айтайын, ар бир акындын өзүнүн орду бар. Алар кылган жумушту башка акындар жасай албайт. Мейли мунун бүгүнкү заман талабы менен көрөрманы, просмотру миллиондоп көп болсо деле, мына акындардын жасаган ишин бул киши жасай албайт. Ошондуктан биринен бирин устун кылуунун кереги жок. Ар биринин өзүнүн орду бар.
Ошолордун баары бири-бирин толуктап турат жана ар биринин өзүнүн көрөрманы бар. Демек, мындан улам ар бирине рахмат айтып ыраазы болуп жашаганды үйрөнөлү. Жана бүгүнкү жаш акындарга деле ошондой. Акын катары сиз качан акыркы жолу чындыгыңыздан корктуңуз? Өз чындыгыңыздан корктуңуз? Акын катары. Менде мындай окуя болгон эмес. Эч. Болгон эмес. Дайыма эле айтып жүрөм, мырдап жүрөм, сүйлөп жүрөм. Болгону кээ бир нерселерде миң акыйкат болсо деле адамдын жеке абийирине шек келтирбей, инсандык даражадан чыгып кетпей, ал кишини таарынтып койбой, болгону момундай кылсаңыз сонун болмок деп гана ырдап өтүп кетем ошол эле. А бирок мен жаш акындардан суранычым ушул. Төгүп аткан кезде адамдын сырткы кебете кепширин сүрөттөп ырдаганда этият болууга чакырам. Мисалы үчүн бир акынды семиз экенсиң, боюңда бар башка деп төгүш бул кандай десем, төкмө акынга жарашпаган сыпат деп айтар элем, мунун кереги жок экен деп айтар элем. Бул качан арыктайсың, же качан мындай, могуң көзүң мындай, оозуң мындай деп төгүүнүн кереги жок деп айтар элем. Адамдык деңгээлден түшпөсөк деп айтар элем. Мынакей азыр төмөндө кайрымдуулук болуп кетти. Ушул боюнча бир ой пикир айтыңызчы негизи. Биз кайрымдуулук дегенде бир гана ушул акча менен жардам берүүнү гана түшүнүп калдык. Албетте туура түшүнөк, бирок ушун менен чектебөөгө чакырат элем. Мисалы үчүн ар ким өзүнүн инсандык вазифасын аткарса, өнөрдөгү, өзүндөгү кесиптеги кайрымдуулуктар да бар да. Мисалы үчүн бир тиш доктору кыйналган үй бүлөнүн тишин акысыз дарылап койсо, акча бере албасаң да акысыз дарылап коюу бул да чоң кайрымдуулук. Ушул эле кайрымдуулук жарнамалардын баарын сиздер акысыз түрдө коомго жарыялап, коом болсо сиздерге акча которуп, анын баарын берип жатасыздар. Бул да кайрымдуулук, өнөрдүн акысы. Менде деле төкмө акын катары алып баруучу жарчылык кызматтарымды аткарып келем. Муктаж үй бүлөлөр, кээде ата энеси жок, өзү жалгыз жашаган, бир инесин үйлөгөн үй бүлөлөр, муктаж, кыйналгандар бар, кайрымдуулуктар бар. Өнөрүмдүн акысы катары мен аларга акысыз кызмат кылып келем. Ар жерде момундай кылдым деп жар салбайм, бирок мен бул жерде өнөрдүн акысын берүүнү айтып сунуштап жатам. Айдоочу жолдо бара жатасың, ансыз деле үйгө кетип баратасың. Сенин багытыңда жол четинде турган кемпир чалдарды, баласы менен кыйналгандарды унаң акысыз эле алып ошол багытта жолуна таштап өтүп кетүү, бул ошол унаанын акысы. Биз жаңы унаа алдым, ке ушуну бир кой союп Кудайдын акысын берип коеюн деп, жок, ал кой союу менен Кудайдын акысы берилбейт. Ал унаа ошондой жол четинде кыйналгандарга акысыз болсо. Ал унаа өзүң үчүн алсаң да, ошол унаа менен ата энеңе, тууган уруктарыңа каттап турсаң, ошондо акысы берилет. Жаңы үй алдым, бир кой союп Кудайдын акысын Кудай өткөрүп коеюн. Жаңы үйдүн акысы ошол үйгө ата энең төрдө отурса, бата кылса, тууган уруктарың келип отурса. Бүгүн үйдөгүнүн настроениясы жок деп коногун көчөдөн күзөтүп, үйдүн акысы берилбей аткан заманда жашап атабыз. Мындан улам ар бир инсандарга кайрымдуулук кылуу десе бир эле акчалай экен деп чегарлап койбоого чакырам. Базарда отурган киши соодаңдасын, бир жупуну жөнөкөй кыйналган үй бүлөгө көрүп турасың кыйнап. Демек ушун анс деле калып кетет. Мен сага белек болсун. Анс деле калып баратат могу нерсе. Мөмө жемиш сатып жатасың. Азыр ушул муктажга бербесең, ушул анс деле чирип жок болот. Андан көрө берип жетишип кал. Соопка айланып калсын ошол нерсе. Бирок ошол учурда бүгүнкү күндө эң чоң кыйын кайрымдуулук эмне айтайынбы? Акчалай да эмес. Жылмаюу да садака деген кайрымдуулук кыла албай калдык. Кабагыбыз бүркөлүп калды бардыгыбыздын. Миллион сомду бересиң садакага, бирок кабагың бүркөлгөн абалда берип коюп момуп жүрөсүң. Бул акча менен кайрымдуулуктан да кыйын оор заманга келдик. Жылмайып коюунун өзү чоң садака. Үйүңө келген адамга жылмайып кое албай атык. Мына ушундай заманга келип калдык. Ата энеңе жылмайып карай албай калдык. Мына ушундай бир доорго заманга келип калдык. Мына ошондон эң чоң бир оор кайрымдуулукка айланып калды бул нерсе. Учурунда муну пайгамбар десем, колуңан келбесе эң жөнөкөй кайрымдуулук бул жылмаюу деди. Акча бере албадым деп өкүнбө, жылмайдым. Ушунун өзү чоң садака менен бара десе, о деп анда мен кайрымдуулук жасап атам деп, салам алейкум, кандайсыз деп кичпейил болгон адамдар. Бүгүн ушул
ошол заманда эң жеңил кайрымдуулук болсо, бүгүн ушул эң оор, кыйын кайрымдуулукка айланып калды. Ошондон мен айтар элем, жылмаюуну билбеген кишиге бакыт да, ийгилик да жылмайбайт. Жылмаюуга сунуштайм. Өтө жакшы. Сонун Идрис мырза, бизде ким жакын рубрикасы башталды. Сиз бул рубрикадан эч кимди экөөнү тең тааныбайт экен, экөөнү тең тандабай эле коеюн деген болбойт. Себеп бул интернеттеги өтө биз кечээ күндөн бери элге салып тандап алган адамдарыбызды алдык. Элдер баардыгы жазышты, Идрис мырза келсе ушуну берсеңиздер аябагандай жакшы болот эле депчи. Дайынсыз да? Мени татаал абалга коюп койдуңуз. Макул. Экөөнү тең тандабайсыз. Экөөнү тең бирөөсүн тандайсыз. Урматтуу көрөрмандар, демек байкебиз мени өзү кыйын туңгуюкка түртүп жатат. Мындан улам эркин менин колумда эмес. Тапшырма ушундай экен. Тандоого туура келсе тандап коебуз. Ал эми ал тандалып аткан инсан каармандын өзү көрсө да таарынбаңыздар. Жана башкалар да анын ордуна могун тандалса болмок деп да мени күнөөлөбөңүздөр. Шарт талапты бул кишилер коюп жатат, менде айып жок. Өтө жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, албетте бүгүн түнкү саат бүгүн деп коелу, саатын айтпай туралы. Бүгүн биз ушул рубриканы чыгарабыз Instagram баракчабызга, бирок жакшы комментарийге сөз түрдө биздин атыбыздан, биздин ушул көрсөтүүбүздүн атынан 1000 сом акчалай сыйлык берилет. Комментарийди мүмкүн болушунча Идрис мырзага сонун жазыңыздар. Биз өзүбүздүн белегибизди сизге кырабыз, ал 1000 сом болмокчу. Бирок албетте 1000 сом менен калбайт, бара-бара биз ушинтип белектерибизди 20 000, 50 000 сомго чейин көтөрөбүз буюрса. Бул комментарийде сөз түрдө эң мыкты комментарий жазган адамга биз эртең жыйынтыктап 1000 сом акчалай сыйлыкты ыйгарабыз. Анда эмесе биз баштадык, дайынсыз. Алы Туткучев же Жеңишбек Жумакадыр? Жан эле жооп берген болчумун. Ар бир акындын өзүнүн орду бар, биринен бирин устун көрүп бөлүп жарган кереги жок деп. Бирок эми бирөөнү тандоого туура келсе, ойлонуп отурбайм, Жеңишбек Жумакадыр. Жеңишбек Жумакадыр. Бердибек Жамгырчиев же Акбар Кубанычбеков? Сиз мени чындап эле кыйын абалга сого турган учурга алып келипсиз. Экөө тең мыкты жигиттер. Акбар. Акбар Кубанычбеков. Нурсултан Малдыбаев же Кутман Садыбакасов? Сиз ушундай суроолорду алып келдиңиз, бир барактын эки бети бар. Алды бет, арткы бет. Экөөнүн бири-биринен бөлүү мүмкүн эместей суроолорду алып келипсиз. Сиз мени кыйнадыңыз. Кабыл алдым. Жообу Кутман болсун. Кутман Садыбакасов. Жылдыз Жолдошева же Эльвира Суравалдиева? Экөө тең мыкты инсандар. Эл үчүн кызмат кылган. Аял киши болсо да 60 эркектен күчтүү инсандар. Макул, анда бирөөсүн тандоого мажбур болуп жатам. Улуулугун эсепке алган абалда Жылдыз эжеке бола калсын. Жылдыз Жолдошева. Али Токтакунов же Ыдырыс Исаков? Экөө тең мыкты инсандар. Коом үчүн мындай инсандар керек. Мейли. Адашымды тандайм. Ыдырыс Исаков. Гүлзат Байзакова же Алтынай Нарбаева? Сиз мени атайын кыйнаган чакыргансыз го, Улуулугун эсепке алып, Алтынай эжекем калсын. Алтынай Нарбаева. Өмүрбек Бабанов же Райымат Райымов? Кыйын сиз. Тандаган суроолорду караңыз. Да. Азыр гана экөө менен тең жолукканмын. Экөө менен тең калк ичиндеги кызматтарында болгонмун.
Азыр гана технопарктан келдим. Жана дүйнөлүк деңгээлдеги жаңылыктарды Ала Тоого алып кирип келе жаткан ишине алкыш айтып, Өмүрбек Бабановду тандап турайын. Өмүрбек Бабанов. Анткени азыр гана технопарктан келдим. Ал жердеги заман талабына шайкеш келген жаштардын эмгеги мээнетин жасап отуруп, Бабановго баа бердим. Бирок ошол эле учурда Райым мырзанын да учурунда кылган иштери, жакшылыктары, кайрымдылыктарында өзүм жеке баш болуп кызмат кылып жүргөнмүн. Мындан улам ал кишиге да баа берем. Нурзат Токтосунова же Назира Айтбекова. Экөөнүн тең сыйлайм. Экөө менен тең жакшылыктарда жолукканмын, кызматтарда бирге болгонмун. Нурзат эжекем канчалаган жаштар тарбиялап чыгарган. Учурда устаттыктагы милдетин, вазифасын аткарып келет, жарчылык башка. Ал эми Назир эжекебиз деле дал ошол Кудай берген жарчылыгы менен журналистика тармагында бир топ жаштарды, балким бир топ залкарларды, бир топ белгилүү инсандардын эл ача албаган тараптарын ачып, коомго жарыялап, мыкты кызматтарды кылып келет. Бирок азыркы учурда Нурзат эжекем жаштарга тарбия өзүнүн атайын өнөр чечендердин тарбия сабактарын берип жатат. Ал эми экинчи эжекебиз болсо жеке турмушун оңдоп, бактылуу жашап жаткан учуру бакыт каалайм, ийгилик каалайм. Азыркы эле Бабановду кандай ыкма менен учурдагы жасап аткан ишине артыкчылыгы менен тандагандай эле азыркы учурдагы жаштарга тарбия берип, толеранттуу жаштардын чыгышына себеп болуп аткандыгына байланыштуу Нурзат эжекени тандап турам. Айгерим Расул кызы же Анжелика. Экөө менен тең жеке байланышта болгон эмесмин. Иш чараларда гана, мааракелерде гана жолукканмын. Экөө тең кыргыздын мыкты айымдарынын бири. Албетте жеке үй бүлөлүк жашоосуна токтолбойм. Бирок коомдогу жасап аткан кайрымдуулук иштери болсун, ошол учурда кызматтарын баарын эсепке алган абалда артыкчылык бул жерде Анжелика эжеке тарапта көбүрөөк. Бирок экөө тең коомго, коомдун аярлык атмара кызматтарында абдан көп, ошол жактарын баалайм. Жана болгон артыкчылык бир упайлык жогоруда Анжелика тарапта болгондуктан Анжелика эжекени тандап турайын. Жакшы. Саламат Садыкова же Розаманова. Эки инсандын чыгармалары менен чоңойдум. Чоңойдум дегенде мен эми Өзбекстанда төрөлдүм. Кымызды, комузду, жылкыны жайлоонун баардыгын телевизордо гана көрүп чоңойгон баламын. Балалык апам болсо Кыргызстандан болгондуна байланыштуу. Айылда кошуналардын баардыгы ой кыргыз бери кел деп, ал кыргыз келин деп, кыргыз деп ошондой ылакап атап эркелетчү айшинелер, коңшу айымдар. Анан апамдын жакшы көргөн телеберүүсү Арно концерттери болчу. Сөзсүз мына ошону окшойм. Тагыраагы Арно концерттери менен ушу сиз суроо берген эки эжекемдин чыгармаларын угуп чоңойдум. Ал эми тандоого туура келе турган болсок, бирөөсүн сөзсүз танда деп атасыз. Анда мен мажбурияттан улам тандап атам. Экөөнүн бири-биринен бөлүп чыгарбайм. Экөөнү тең мага койсо тандагым келет. Ал эми бирөөсү деген мажбурлук бар экен. Саламат эжекем. Мурат Жалиев же Кадыр Жарматов. Экөө тең мыкты инсандар. Болгону жанагы ыкма менен азыркы учурга чейин коомдо жаштар үчүн, башка үчүн кызмат кылып аткан бир упай артыкчылыгы менен Кадыр Жарматовду тандайм. Бул рубрика чындыгында өтө сонун рубрика, негизин алып караганда. Анда эмесе дагы 3 эле сурообуз калды бизде. Алмазбек Атамбаев же Курманбек Бакиев. Жакшы тараптарын алып карай турган болсок, буга чейинки президенттердин баардыгынын Кыргызда жасап өткөн жакшы иштери бар. Ар биринин өзүнүн орду бар. Ошол доордо жасалышы керек болгон иштердин жакшы тараптарын эстей турган болсок, ар биринин жакшы тараптары бар.
же Атамбаев, же Бакиев. Бакиев мырза президент болгон учурда мен студент болчумун. Жана президенттин стипендиясын алганга жетишкенмин. Ал кишинин стипендиясын алдым. Ал эми Атамбаев мырза президент болгон учурда жумуш иштеп жаткан учурум, акын болуп таанылып калган учурум болчу. Президенттин ардак грамотасын алгам. Дагы экөөнүн тең алкыш алгам. Жакшы тараптары коомдо, элде экөөнүн тең жакшы тараптары бар. Бирок мен эми бирөөсүн тандоого мажбур болгондон улам мен эл аралык деңгээлде коңшу өлкөлөрдүн башка басымдуулук кылып, үстөмдүүлүк кылып, тоготпой бизге мамиле кылган президенттерге өзүнө жараша баш көтөрүп жооп бере алгандыгы үчүн Атамбаевди тандайм. Алмазбек Атамбаев, Аман Ибраев же Жеңишбек Айтиев? Аман Ибраев, Жеңишбек Айтиев экөө тең менин устаттарым, акелерим. Бирөөсүн танда деген шартыңыз өтө оор болуп жатат, чындап айтайын. Экөө тең деп айта албайт экенсиң. Мен Жеңишбек устатты тандайм. Жеңишбек Айтиев. Султан Раев же Ибрагим Жунусов? Жанагы бир упай артыкчылыгы менен азырда өз кызматын улап Кыргызстандын деңгээлин, кадыр баркын эл аралык аренада кармап турган жана кыргыз адабиятында да бир өлбөй турган бир из калтырып жаткан замандын залкары деп да баалагым келет. Султан Раев тандайм. Руслан Акун танисты же Садык Шернияз? Сиз кыйнаган чакырыпсыз мени. Экөө тең мыкты инсандар, кыргыз бактысына төрөлгөн бул замандын залкарлары. Айтыш айдыңында өлбөй турган из калтырган, учурунда 4 акындан башка акын чыкпайт деген бир коркунуч жаралган доордо акындардын башын биритирген Садык Шернияз агайышка Алла Таала кылым караткан дөөлөттүү берекелүү өмүр берсин. Ал эми бүгүнкү заман агымы менен дүйнөлүк аренага чейин кино индустриясынын өнүгүшүнө салым кошуп аткан Руслан мырзага алкыш, браво, көз тийбесин. I appreciate his work, especially he knows many languages. Ал кишинин абдан көп интеллектуалдык деңгээлин, көп тил билгендигин жана эл көрбөгөн, көрсө да анча маани бербеген мыкты нерселерди экран менен коомчулукка алып чыккандыгы жана бир экрандын астына бир канчалаган инсандарды бириктирип, мээрим, атуулук, патриоттук сезимди күчөткөнгө себепчи боло турган кинолорду, чыгармаларды жараткандыгы үчүн бул инсанды да абдан баалайм. Экөөнүн тең устат деп билем. Болгону бир упайлык турмуш тажрыйбасы, улуулугун эсепке алып, Садык Шернияз тандайм. Садык Шернияз. Өтө жакшы. Сиз азыр айтып кеттиңиз, мыкты деңгээлдеги дүйнөлүк аренадагы кинолорду бизге көрсөтүп аткан депчи. Ошол тема боюнча кайрылып кетейин. Эгерде акындарга Оскар сыйлыгы берилсе, кайсы номинацияны алмаксыз? Негизи анда акындардын баары жалкоо болуп кетмек. Неге? Жылдыз орус менен оруп текеберленип кетмекпиз. Ошондон эч кайсы наамды жөн эле кыргыз эл акыны, эмгек сиңирген деген биздин наамдар бар. Ошол наамды Оскар сыяктуу наамдардын 10 миллионун алып келсе да теңдебейм. Ушудан өтөрү жок. Ошондон эң жакшы элге кызмат кылалы. Бүгүнкү учурдагы наам колуңда эмгек сиңирген, же эл артисти деген документиң болсо да, элге чыксаң эл кадырлабаса, бул кагаздын кереги жок экен. Ошондон
эң жакшы эл үчүн, калк үчүн кызмат кыла берели. Калк карап турат, Кудай көрүп турат. Мына ушундан өтөрү жок. Эл артисти, эмгек сиңирген артист ушул наам Оскардын 10 миллион алып келсе да алмашпайм. Ошол эле кала берсин. Сүйүү сиздин чыгармачылыгыңызда кандай роль ойнойт? Сүйүү. Апамдын бала кезимде жанагы анкета деп аталчу ал кезде эстелик дептери болот. Жармаштырып килейлеп. Жалмаштырып, килейлеп, баягы Шахрухандардын сүрөттөрү башкалары менен бала кездеги. Анан колдору менен жазып, классташтар канча дос болсо ар бирине бирден экиден барак бөлүп берип, ал жерде 10 суроо, 13-чү, 15-чи, бирденчи суроолор кимди сүйөсүң, сүйгөнүңө. Ошол дептерди, апам дептерин карап отурсам, бир жеринде жазып коюптур. Сүйүүсүз турмуш, фундаментсиз курулуш. Аңсарындай сүйүүсүз жашоонун өзү жок. Сүйүү бар. Буга ишенүү керек. Болгону сүйүүнүн этаптары бар. Ошол нерсеге көңүл буралы. Биринчи Кудайды сүйүү. Анын элчисин сүйүү, ата энени сүйүү, мекенди сүйүү, тууганды сүйүү, жан-жаныбар табиятты сүйүү. Табият менен таттуу мамиле кылууну сүйүүнү үйрөткөн кан манастын урпагыбыз биз. Демек табиятты сүйүү бар. Ошентип отуруп аялды, бала чаканы сүйүү бар, досту сүйүү, урматтоо, мунун бардыгы сүйүүсүз жашоо мүмкүн эмес. Бирок тилекке каршы сүйүү десе эле эрди катын, кыз жигиттин ортосунда сүйүүнү гана түшүнүп калдык. Андай эмес. Ошол эле учурдан пайдаланып, кошумча жооп берип кетейин. Күчтүү эрдин артында күчтүү аял турат десе, кээ бир келинчектер мааркан көкөрөгүн чийип алат. Мен айтар элем, урматтуу аял заты, келиндер, күчтүү эрдин артында күчтүү аял турат десе, биринчи өзүңөрдүн көкөрөгүңөр чийбей тургула. Ал күчтүү эрдин артында күчтүү аял турат, туура. Бирок ошол аялдын башында да апа турат. Апа да аял. Ошол эркектин апасы бар. Андан кийин ошол эркектин эжеси бар. Ошол эркектин карындашы бар. Ошол эркектин аялы бар, сен бар, ошол эркектин кыздары бар. Демек күчтүү эрдин артында күчтүү аял дегени ушунча аял турат дегенди түшүнгүлө. Бир эле өзүңөр деп моунун баарын өчүрүп салбагыла деп айтар элем. Ошондой жооп болсун. 18 жаштагы Ыдырыс мырзага азыркы Ыдырыс мырза эмне деп совет бермек элеңиз? Биринчиден бул мүмкүн эмес. Тагарага ал өмүр кайра келбейт. Тескерисинче бул суроого азыркы 18 жашар жигиттерге эмне деп сунуштайт элеңиз деген суроого өзгөртүп жооп бергим келет. Жигиттер кыздарга теңелбегиле. Кыздар чоңойот, күйөөгө чыгып кетет. Анын күйөөсү багып алат. Сени ким баксын? Бүгүн 30-на жетсе да орогор албаган жигиттер көбөйүп кеттик. 30-на жеткен жигиттер PUBG ойноп отурабыз, памперске акча табышты билбей калдык. Мен PUBG менен памперс уйкаш келип аткандыгы үчүн аллитерация менен сүйлөп жатам. Ошол эле учурда төрөлгөн баласын тос албай памперске чаптап коюп жаткан жалкоо келиндер да жок эмес. Антан памперстин эч кандай тесири жок, сунуштабайм да албагыла да. Качан аласың? Бир үйдөн чыгып алыска сапарга чыгып жатасың, жолдо тосуп, токтоп, баланы тосуп алуу, коопсуздук, кооптуулук жаратса, же сууга өтүп калууну жаратса гана тагып алып, мындайча айтканда туалет форматында колдонуп, жетип алганга чейин. Анан чечип сал да ойното бер. Айтор, бул өзүнчө тема деңчи, бирок 18 жашар жигиттерге сунушум ушул. 1. Кыздарга теңелбегиле, жакшы окугула деп айтам. 2. 18 жаштагы жигиттер бүгүн 1-курска тапшыра турган абал. Ортого мыкты даярдангыла, ортодон ийгилик жаратууну кааласаңыздар, азыр мына 1 ай убактыңар калды. Бул учурдан ата энеңердин дубасын көпкө ыраасын алгыла. Анткени жасаган ишиңдин ийгилиги алардын ыраазычылыгында жатат. Экинчиден, мектептеги устаздардын бардыгынын ыраасын алып көңүл алгыла, капа кылбагыла. Ортодон ийгилик жаратайын десең капа кылба. Үчүнчүдөн, уйкуну азыраак кылгыла. 4 саат уйку жетет, ансы эле кеч калдыңар. Ортонун келе турган суроолорун бат тезирээк кайталап алгыла. Ошол 1 ай 2 ай ары бери бара турган 11-класстыңар пикник, билбейм, шерине ары бери деген отурушуңарды кое туруп, оюңарды толук менен ортого бургула деп айтар элем. Үчүнчүдөн, кесипти мыкты тандагыла. Бүгүнкү кесип тандоо
бүгүнкү заман талабындагы популярдуу болуп аткан кесипте эмес, мындан 10 жылдан кийин кайсы кесип популярдуу болот жана керек болот, ушул жөнүндө ойлонгула. Котормочулукка окуунун кереги жок деп сунуштайм. Англис тилин don't choose this one. You can give an extra time for learning English. By this way you can do it. Котормочулук балким келечекте кереги жок бир кесиптердин бирине айланып калат. Анткени бүгүн Кытай тилин билбесең да Кытайга орусча сүйлөсөң, мына телефон программа автомат түрдө сүйлөп которуп берет. Анын кытайча тилин угузуп, аны могу жактан автомат түрдө которо турган доор келди. Мындан улам атайын котормочулукка убактыңды бөлүп 4-5 жыл өмүрүңдү корот деп айтпайм. Эгер жок мен сөз болгум келет десең, анда use your chance, use your time, come on, go on. But you have to be the best of the best. Сен башкалардан мыкты болушуңа туура келет. Мындан улам группаңдагы 20 студенттин эң мыктысы бол. Мына ошондо сенин колуңа жумуш тийиши мүмкүн. Эгер эң мыктысы боло албасаң, анда катардагы эле бир жөнөкөй бир дипломуң бар деп эле жүрө беришиңе туура келет. Мындан өмүрүң текке кетпесин, пайдалуу кесип тандагыла деп айтар элем. Андан кийинкиси кесиптин жанында өнөр үйрөнгүлө деп айтар элем жигиттерге. Тагыраагы бүгүн лампочканы алмаштыра албай турган, жанагы токко сайып алып отуруп, мына жердеги розетканын чыгып калып, аны ордуна катыра албай турган, алды кызымда плюс-минус кайсысы экенин түшүнбөй жүргөн жаштар келдик. Ошондон жигиттер бир сантехниканы үйрөнгүлө, кошумча электромонтажды үйрөнгүлө, билбейм, жөнөкөй кумшубакты үйрөнгүлө. Колуңа бир кетмен кармат койсо жөөктү түз тарта албай турган, молоток карматсаң мыкты түз кага албай турган даражадагы, бир куштун уясын бир жасай албай турган даражадагы жигиттер көбөйүп кеттик. Насип болуп калдык да. Өткөндө бир тойдо үйлөнүп аткан жигиттердин колуна 16 килограмм ташты өйдө көтөргүлө, ким көп көтөрсө белек берем дедим да. Ишенесизби, бир жолу көтөрө албай турган балдар бар. Азырчы мен ушун намыстанып кетем кедечи. Бирок ошо бир жолу көтөрө албаган баланын телефонун интернет алсам, бармагы менен не бир нерселер сындырып таштаган да. Тагыраагы канчалаган сөйөктөр талкалаган, не бир балекеттер жазып салган көрүп таң каласың. Биздин тилибиз, бармагыбыз батыр болуп калды. Бирок биз кан манасын урпабыз деп коебуз. Бир мектепке барсам, эми кезек бийге дейт, жигиттер бийледи. Эми кезек манаска деди, кыздар манас айтты. Мен айтма төгүп ат тамашалачу, заман өзгөрдү атаң көрө. Мурда жигиттер манас айтып, кыздар бийлечү. Азыр болсо тетир болуптур. Мындай болбойт, анан тамашага тийишип өтүп кеттим. Эжекелер ойлонуп калды. Мындай бир басым баса турган нерселер бар. Болот экен деп эле жөн таштап койбогула. Сиздер жоопкерсиздер буга. Жоопкерчилик сиздерде. Түшүнгүлө муну. Асарындай жигиттердин баарына ушуну сунуш айткан. Спорт менен машык кыла, өзүңөрдү карагыла. Да бир оор басылыктуу, сабырдуу болгула. Андан кийинки кеңешим, урматтуу жигиттер, үйлөнүп аткан кезде кыздын сырткы көрүнүшүнө алаксыбагыла. Ошол эле учурда жоолугуна, намазына, ал эми кыздар баланын сакалына, топусуна да алаксыбагыла. Бул ибадат, намазы, жоолугу пенде менен Кудайдын ортосундагы байланыш үчүн керек. Бирок пенде менен пенденин ортосундагы байланышка адеп ахлак тарбия керек. Ошондон жигиттерге айтарым, мен бул 18 жашар жигиттерден улам которгон үчүн жалаң жигиттерге гана кеңеш берип атам. Адеп ахлакка, тарбиясына көңүл бургула, адашып калбагыла, абайлагыла деп айтар элем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, чындыгын айтканда мен берген суроолорума канааттандырарлык жоопторду алдым. Жок рахмат. Сизге рахмат. Бир айта турган төр сапырларыңыз барбы? Болсо айтыңызчы. Ыр дегенде мен кече Бишкекке келген кезде таксиге олтуруп калдым. Анан айдоочу баке деп сөздөн сөз чыгып алыскы жолду кыскартып маектешип барганбыз. Автоунаа менен артка бурулуп жатканда бирөө сүзүп кетип, анан ошол жол кырсына кабылып, акыйкат издеп, ошол жердеги айланада бир видео камерага түшүп калгандыр деп, ал видео камераны көрүп барып кожоюнуна айтса, мен муну сатам деп айтканда кабыргасы кайышып кыйналган окуяны айтып, анан өзүмчө мен бир байкуш деп ошол укканымды чыгарма кылып жазып койдум эле. Мунун да бир ибрат сабагы бар. Ошону окуп берейин анда. Мен бир байкуш. Мен бир байкуш. Унаа жолдо бараткам. Эстеп көрсөм эми гана таң аткан. Артты көздөй кайрыламын дегенде бирөө сүзүп, башка жакты караткан. Бир заматта оодарылып кеткеним, бир аптадан кийин араң эстедим. Көзүмдү ачсам керебетте жатыпмын, билген жокмун кимдин сүзүп кеткенин. 6 күндө араң бутум шилтедим.
Алигече ким кылганын билбедим. Кырсык болгон жерге барып жете албай, качып кеткен жанды жаман тилдедим. Андан кийин бутка туруп барганда, айланага жакшы назар салганда, бир дүкөндүн камерасы бар экен, жакшы болмок, балким тартып калганда. Деп ойлонуп кирип бардым ичине. Амандашып ээсин күттүм кичине. Кожоюн да келип туруп коорс эле көңүл бурбай кетип калды ишиме. Кайра суранганда токтоду, карап мага боор ачыган окшоду, көп ойлонуп ары бери баскылап, аягында мындай кепке токтоду. Камерам бар, иштебейт, дейм карасаң. Бирок сага боорум ооруп баратам. $1000 сатам, мейли келе кой. Тасмалардын баарын сага таратам. Оозумду ачып, ич-ичимен каргандым, кыргыз болуп калганга да ардандым. Ким сүзгөнүн табуу үчүн айла жок, өзүмдү өзүм араң тутуп кармандым. Аягында таптым жана сүзгөндү, андан кийин бел бутум да түздөндү. Айып андан өткөн экен ошентип, акыйкат да мен тарапка түздөндү. Акыйкат да мен тарапка жүздөндү. Денемдеги жараат бар айыкты. Менден мыйзам толук жууду айыпты. Жүрөктөгү жалгыз жараат айыкпай, адамдарга ишенимим кайытты. Мен кырсыкка кабылганда качкандар, жардам кылбай телефонго тарткандар, азабыма азап кошуп анан да ал тасмасын кайрамага саткандар, жерде жатсаң жардам кылып койбогон, жандар чыкты жан ооруса ойногон, телефонго тартып алып капталдан интернетке көрсөтөм деп ойлогон. Карап турган адамдар, артпачы, азайгыла, жардамга кол сарптачы, мейли жардам бербесең да сураныч жок дегенде телефонго тартпачы. Азапталып жаткан кезде көргүм жок, карап турба, жардам берже, телефонго тартпачы. Акыйкат барбы бизде ушунун артынан сурайын сиздерден? Албетте, акыйкатсыздык көп жерде, бирок акыйкат бар, жакшы адамдар бар. Ошол акыйкат бар үчүн, ошондой жакшы адамдар бар үчүн жер бетинде кыямат кайым боло элек. Боло элек. Мен бир чыгарма менен бүтүрөйүн анда. Бул темада ушул суроону берип калдыңыз. Өтө жакшы. Чыгармам баарлашып турганда деген чыгарма болсун. Бул жаш үй бүлөлөргө бир сабак болсун. Баарлашып турганда. Буларды жазганыма себеп, бир китепти окуп отурсам, бөгөлгөн суунун агыны катуу болот деген сүйлөп окуп калдым. Таасирлендим. Чындап эле, эгер сууну бөгөп дымдап койсоңуз, дымдалып туруп бир күн жарылганда бар го, алды жактагы не бир кооздуктарды жууп кетет. Азыр мына учурда сел болуп жатат. Демек, көп нерсени дымдап ичиңе жутасың, бир күн жарылганда сага тийип не таптым өзү дей берет да. Кайдан да сага тийдим, кайсыга үйлөндүм деп салат. Ошондон ичиңерге бөгөп дымдап отурбагыла, баарлашкыла, маектешкиле. Ошол эле учурда аялдарга да алтындан кымбат кеңеш айткым келет. Урматтуу аялдар, билем бүгүн коомдо активдүү болуп кеттиңер. Акча силердин колуңарда, бизнес, башка коуч, тренер, билбем психолог, бүт эле интернетте ыйлап жатып алдыңар аялдар. Бирок билип койгула, аял киши ачууланса жеңилет, эркелесе жеңет. Ошол эрежени унутпагыла. Ачуулансаң жеңилесиң. Күйөөңдүн буту иштебесе да колу менен болсо да бууп коет. Күчүң жетпейт, анткени анын эркек табияты бар. Ошондон эмне ачууланса жеңилет, эркелесе жеңет. Ушул эреже сиздерде болсун, урматтуу келиндер. Мисалы үчүн, кечирип келдиң башка, күйөөң урушса, каякта жүрөсүң? Сен эркеле. Кечирип коюңчу, бир аз кармалып калдым да де. Насик бол, жеңесиң. Анан эмне десе, жөнүңчү куруп кетти амде. Мейли кел, башка андай кылба. Боптур. Сен эмне дейсиң? Кайда жүрөсүң? Не бакырасың? Болду, тең, ачуулансаң баары жеңилесиң. Ошондон ачуу калтырбаңыздар. Аял киши өзүнүн арулугун, назиктигин, өзүнүн шыңгыр күлкүсүнөн өтөр куралы жок. Шуну колдонгула деп айтар элем. Баарлашып турганда, бул чыгарма аялга да, эркекке да бир ибрат болсун. Кийин муну өзүнчө бир кесип астына бир фон музыка менен, балким башкаларга бир инсайт болсун, ибрат болсун. Баарлашып турганда, экөө бирге турса эле бир үй бүлө боло албайт.
Bala çaka bolsa da үй бүлө атка кона албайт. Нике күбөлүк болсо да бакыт жака жол албайт. Бир бүлөнү бир гана баарлашуу куткарат. Сүйүп сыйлап кечирсек, сулуу болот бөт тарап. Эгер булар жок болсо, эч жүрөгүң эзилет. Бирге турган үйүңдө түрмө кана сезилет. Бирге жашап жатсаң да, жетелешип бассаң да, балдар жетим калбасын деп ажырашуудан качсаң да, баарлашуу болбосо, баары өзүн ойлосо, кечиришип койбосо, балдар байкуш бир бурчта үн чыгарбай ойносо, ушул дагы бүлө. Азыр абдан көптөрү дал ушундай жүрөбү. Ким бирөөнүн кыйналып чарчап кетти жүрөгү. Жетет болду ойлонсок. Бүт электе бул өмүр, бүт электе нур көңүл. Кел, эртерээк ойгонсок. Эй, экинчини алсаң да, экинчиге барсаң да, эски тагдыр эзгилеп, эскерилет аркаңда. Мына ошондо эми ушул экинчини эптейин, кокой ажырашып кетпейин, дейсиң дагы жагынып, урушкандан четтейин. Эгер ушул ишти эгерде биринчиге кылганда, бири-бириңдин аздекте баарлашып турганда, үй бүлөңөр сакталмак, бала чака барталмак, эң негизги маселе эне сүтү акталмак. Өтө жакшы экен. Ошондой. Ошондон үй бүлөнү абайлаңыздар. Ал эми үй бүлөнү сактап калуу бири-бирин түшүнүү менен. Үй бүлөнү бала да сактап калбайт эгерде бири-бирин түшүнбөсө. Айрыкча аял кишилерге сунушум ушул: от менен ойнош, суу менен ойнош, бирок күйөөңдүн намысы менен ойношпо деп айтар элем. Эр жигиттин намысын тебелебегиле. Дүйнөнүн баарын жамандасаң да күйөөңдүн ата энесин жамандаба. Күйөөңдүн бир туугандарын жамандаба деп айтар элем. Миң сүйүп турмуш курсаң да сыйыңды жоготуп аласың. Чоң рахмат. Өтө жакшы, урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей тарбиялык мааниси өтө чоң болгон маекти көрдүңүздөр. Албетте бул сөз түрдө аз күндө, аз убакытта бизде YouTube каналга жана ошондой эле Instagram, Facebook баракчаларыбызга сөз түрдө чыгат. Сизге чоң рахмат. Чоң рахмат. Биздин студияга келип бергениңиз үчүн. Чоң рахмат. Алла ыраазы болсун сизге. Арбабызда. Сизге эркин микрофон анда эмесе, ушул камерабызды карап, бир сонун эркин микрофон берели сизге. Алгач көрөрмандын баарына ийгилик каалайм. Негативди канчалык көп уга берсең, өзүңдөгү позитив энергияны жоготуп аласың. Ошондон мүмкүн болсо негативтерди уккан жерде таштап салып, айрыкча жакын адамдарыңыздарга позитив өмүр тартуулаганга аракет кылыңыз. Бул бир. Экинчиси, 5 нерседен мурда 5 нерсенин кадырына жеткиле. Бир, тирүүлүк өзү чоң неамат. Жашоонун кадырына жетеличи. Шүгүр дейли. Бүгүн адам бактылуу кыла турган нерселерди кымбат кылып калдык өзүбүз. Телефон, машина, үй алмайынча бактылуу болбойм деп өзүбүздү кымбаттатып салдык бактыбызды. Чындыгында уктап турган өзү чоң бакыт эле. Алсанын аман турганы чоң бакыт эле. Тирүүлүктүн өзү чоң бакыт эле. Демек, жашоонун өзү чоң неамат, кадырына жетели. Айылдарда кээ бир адамдар мына кечегинде суицидке кол койду деп өзүн өзү жипке астына өлдү. Билип коюңуздар, жаштар, жигиттер, кыздар, балдар. 6-чы кабат, 10-чу кабаттан секирип жиберген жаштарды көрүп атасыздар. Кыйналып тур да байкуш жок. Шайтанга азгырды, нафсиге азгырды. Билип койгула. Жакшы чөйрө менен жүргүлө. Жаман чөйрөнүн кусуру, зыяны сага эмес, туугандарыңа чейин тийип кетет деп аттайлы. Тирүүлүк неамат, кадырына жетели. Бир. Жашоодон үмүтүм калбады деп үмүтүн үзүп жипке асынган киши, үмүтүм жок деп асынып өлүп аткан кайра үмүт менен өлөт. Билесиз ба үмүт эмне? Ушул жип үзүлүп кетсе экен, экинчи асылбайт элем деп туруп өлүп кетет экен. Карасаңыз, ошондон урматтуу жаштар, жашоо неамат, шүгүр келди. Экинчиси, карта электен мурда жаштык кез неамат. Таш турса талкан чыгара турган балдарыбыз TikTok менен от. Ой карачы жигит. Анасы бар. Бирөөлөрдүн приколун көрүп, групп коюп, комментарий жазып коюп, өмүрүбүз өтүп кетип баратат. Өзүбүз жасайлы, жакшы иш. Бабам манас болгон, бабам балан жерде баатыр болгон дейбиз да, бирок баатырлардын урпагы майдаланып кетти. Өзүбүз баатырды. Макул, сенин урпагың сени менен мен жөнүндө эмне деп айтсын эртең? Атамдын ушунча 1000 просмотру болгон деп айтсынбы?
бир жерде ушундай үйүн өрттөбөйт эле, билбем момундай прикол кылды эле деп айтсам, эмне десинбиз деп. Ошондон жаштык кезде кадырына жет. Андан кийинкиси убакыт кысталыш боло электен болсо бош убакыт неамат, кадырына жете эле. Биз бош убакыттын көбүн бой бес тууралуу YouTube башка менен өткөрүп салдык. Урматтуу жигиттер, кадырына жете эле. Андан кийинкиси колундагы бар акча эртең жок болуп калышы мүмкүн. Барды бардай жакшылыкка колдонуп калгыла. Андан кийинкиси ооруй электен мурда ден соолук чоң неамат. Ушунун кадырына жеткиле, жана зыяндуу болгон тамак аш башкаларды кереги жок нерселерди жей бербегиле. Анткени бир алым киши айтат, акыр заман адамдары өздөрүнүн кабырды кашык жана вилка менен казып жатышат дейт да. Карасаңыз, жана ашказандарыбыз аптека болуп кетти бүгүн. Кереги жок дарылар башкалар, анын ордуна кыймылды көбөйтөлү, анын ордуна кызматты көбөйтөлү деп айтар элем. Айрыкча үйлөнө элек бойдок туруп жаш жигиттердин бардыгы салмак салып алдык башка болуп. Жашың 30-тан өтсө мейли, бир жөн түшүнөсүң да байке. Жаш балдар, мектеп окуучулары, билбем, ушундай болуп кетти да. Биздин учурда мектепте норматив койчу да. 10-12-ни тартын албасаң жигит деп эсептебейт эле, кыздар үстүңөн күлөт эле. Азыр жигиттерди мен кээ бир мектептерге барганда ал жигиттерге айтам да, жаза калам, муну болбойт депчи. Жок дегенде 30ду анжымания кыла ала турган, жок дегенде 10ду тартын ала турган даражадагы жигит болгулачы айланайын деп айтам. Банда бир сөзүм өткөн жигиттерге айтып келем да, таарынбай тургандаргачы. Мындан мен экранда көрүп турган жигиттердин баарына айтар элем муну. Жигиттерге эле айрыкча үйлөнө элек бойдок жигиттердин мындай бир физикалык кыймыл жасабай салмак салып кетүүсүнөн кайтарат элем, кайткыла. Кыймылдагыла, башка болду. Ал эми калгандарды болсо, кыздарды болсо өзүнүн укугун гана талап кылып, бирок милдети мээсинен чыгып кеткен, махрына миллион сурап, бирок 5 түрдүү салатты жасай албаган, 10 түрдүү тамакты жасай албаган кыздарыбыз да толтура. Ошондон урматтуу балдар, кыздар, келгиле басымды бабалардын басып өткөн туура жолуна, багытына койгула, адептүү болгула. Анан мотивацияга эле басым баса бербегиле. Мотивация миллион нуксаң деле өзүңдө дисциплина, күнүмдүк режим тарбияң болбосо кыйын бул. Ошол эле учурда өзүнүн оюн эркин айта албай турган жаштар болуп калды. Орус болуп орусча, кыргыз болуп кыргызча оюн айта албай турган жаштарыбыз көбөйүп кетти. Кечигип келген балам, эмне кечиктиң десең, ой эме жана жолдо келет эме болуп, кичине эме болуп, анан эмет, анан ошого эметип калдым дейт да байке. Сөзүн эме менен эме басып кетти. Мындан улам жигиттер китап оку десе эле, как быстро разбогатеть, бедный папа, богатая мама, билбем, мировой бестселлер, башка деп эле бүт эле мотивацияга басым басып калдык. Бирок сөз өнөрү, өз оюн эркин жеткирүү, ал үчүн мен жигиттерди кыргыз макал лакаптарын, көркөм адабиятты, жомокторду, кечеги эле эпосторду башкаларды окууга чакырат элем. Мына ошондо өз оюн эркин айта ала турган мыкты жигиттер болуп, мыкты кыздар болуп чоңоюңуздар. Ошондон жакшы окуңуздар. Ата-эненин үмүтүн тилегин актаңыздар. Атам мени түшүнбөйт, апам мени түшүнбөйт деп тополоң кылбагыла. Анткени сенин тилиң чыкпаган кезде да түшүнгөн ата-эне азыр түшүнбөй калат дейсиңби? Түшүнөт. Болгон ата-энени аягына этият кылгыла. Өтө жакшы. Бизде конокто Идрис Акын мырза болду. Албетте, Идрис мырза, сизге чоң рахмат. Чоң рахмат. Чындыгында бүгүнкү эфир аябай кызыктуу болду. Чындыгында эл көргөндө кызыгып олтуруп көрө турган эфир болду деп айта кетчүмүн. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бизде Идрис Акын болду. Эртең дал ушул убакытта дагы бизде коноктор бар. Эртең жолугушканча сак саламатта калыңыздар. Бүгүнкү эфирди мен Мирлан Муратов алып бардым. Жолугушканча саламатта калыңыздар.